жумуштан кетесиң дегенде кыйратып аткан эмне жумушубуз калды? Ошо кишиден өзүнөн сураш керек да, эмне кыйратып аткан, кайсы жумуш бар? Мектептин мугалимдигинен кетесиң деп коркутат. Мектепке мугалимдер таппай жүрөт. Кимди кетирет? Эми муну шылтоо кылбайлы да. Анан дайым мен жыйындарда айтып келем. Өзүңдүн атаңдан коркпойсуң, өзүңдүн энеңден коркпойсуң, күйөөңдөн коркпойсуң, аялыңдан коркпойсуң, мектептин директорунан коркуп каласың. Бул шылтоо. Анан жанакы добуш берүүчү жерге киргенде жалгыз өзүң киресиң, өзүң көрүп турасың, жараткан Алла көрүп турат, башка эч ким көрбөйт. Ооба да, сиз айткандай болот деп туруп, өзүңдүн каалаганыңа добуш бере бер да. Качанга чейин шылтоо издейсиңер? Бизди коркутуп атат, паспортуңду бер деп атат, паспортубузду жыйнап алды, а бербей кой. Бербей кой. Керекпи кредит алып алып туруп бербей эле коюп атпайбы? Ошо добушка келгенде эле коркуп калып атат, мен түшүнбөйм.